Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер эфирибизден баланын ден соолугуна кам көрүү деген темада маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто 39 жылдык стажы менен эмгектенип келген врач-педиатр айымыбыз Исмаилова Насипкан Адылбековна. Ассаламу алейкум, Насипкан эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам. Сиздер чакырганыңыздарга мен кубанычтамын. Ушу темада ушу эң эркин сүйлөшүп, ушу бизди көрүп турган көрөрмандарыбызга мындай ойлорубузду бөлүшөлү деп келип калдым. Чоң рахмат, Насипкан эже. Негизи баланын ден соолугуна кам көрүү деп атайын ушул теманы атап алдык, анткени бул бүгүнкү учурда өтө көйгөйлүү жана актуалдуу темалардын бири деп деле айтсак жаңылышпайбыз. Анда Насипкан эже, эң эле алгач сизге суроо атайын. Балага кайсы убакыттан баштап негизи ата эне же болбосо эне кам көрүү керек? Ушул боюнча тереңирээк өзүңүздүн болгон тажрыйбаңыз менен маалыматыңызды айтып өтсөңүз. Эми бул бизде ден соолугу таза калк, мен ойлойм, ден соолугу таза наристе балдардан башталат. Анткени биздин балдарыбыз илимдүү болсо, билимдүү болсо, имандуу болсо, ден соолуктары чың болсо, бул биздин мамлекетибиздин, элибиздин, жерибиздин гүлдөшүнө чоң салым кошот деп ойлойм да. Мен ушунча 39 жылдан бери педиатр болуп иштеп жатам. Ошо мен өзүмдү бактылуумун деп сезип атам. Ушундай жерге чакырып, ушу өзүмдүн оюмду бөлүшкөнгө азыр кубанып отурам. Эми бизде бул боюнча да биздин өкмөттө Кыргыз Республикасынын конституциясы, кодекс балдар үчүн Кыргызстандын закондору бул биздин балдарыбыздын ден соолуктарынын өнүгүшүнө туура багыт берет. Эми мен өзүмдүн иштеген ишим жөнүндө айта турган болсом, бирок биз ошондой канчалык аракет кылган менен азыр абдан көйгөйлөр болуп жатат. Чынын айтканда биздин өлкөдө ошого карабастан оорулуу балдар, кандай десем, порок деп коет, порок менен төрөлгөн балдар, инфекция менен төрөлгөн балдар, аз салмактагы ара төрөлгөн балдар дагы төрөлүп, анемия менен төрөлгөн балдар да кездешип жатат да. Бирок мен ойлойм, ушул жерден пайдаланып биздин кыргыз айымдар ушу балалуу болуп бала күтөлү деген ар бир энеге биз күчтүүбүз, биз деген акылдуубуз, биз деген илимдүүбүз, билимдүүбүз деп ушул биздин кичине ушул бүгүнкү күnkү көрсөтүүдөн кийин сиздерге дагы кичине биздин салымыбыз кошулуп, сиздерди жакшынакай ден соолугу чың таза балдарды төрөп тарбиялайт деген ишенимдебиз. Ошон үчүн биз сиздерге мен кичине мотивация берип, бул дүйнөгө адамдарды алып келген бул аял заты бул бардык нерсенин башаты деп айтсак болот. Эми эним Сейитбеков, Алайчы Сейитбеков, Алайчынын "Аял сенсиң асыл зат" деген сонун китебин окудум да. Ошол китепте аялдар үчүн эң сонун сөздөр айтылган, эң сонун таалимдер, эң сонун нерселер жазылган. Ошо мен сиздерди ошол китептен дагы башы менен баштагым келип турат. Аял сенсиң асыл зат. Анткени аял баланы төрөйт, тарбиялайт, ак сүтүн берип, алдейлеп, канча күндөрдү, түндөрдү баласынын жанында айланып, ошол аруу тилектер менен ушу балам бактылуу болсо экен, ыймандуу болсо экен, эл жерине кереги тийген азамат болсо экен деп энелик аруу тилек менен баардык нерсе ошо менен башталат деп ойлойм. Биз эми ошол үйгө бала төрөлгөндөн баштап, баланын ден соолугуна түйүлдүктөн баштап даярдык көрүшүбүз керек да. Анткени бизде ошо бала мындай каалоо менен төрөлгөн болуш керек. Бизде мындай жумушта, например, бизде болсо сурайбыз да, биринчи ушу бала каалоо менен төрөлдү, желанный деп коебуз да, желанный болуп төрөлдү же кандай болуп төрөлдү деп. Ошондой эле каалоо менен төрөлүп, ошо баланы, ошо келе турган баланы күтүп алганга шарттар болуп, ошол баланы багып ала турганга шарты болуп, ошо финансалык, ошо баланы күтүп алганга ошо баардык шарттарды биринчи даярдаш керек да. Ал үчүн ошо эне дагы өзү чың ден соолукта болуп, атасы дагы ден соолукта болуп,
ошо баланы мындай бир жакшы каалоолор менен күтүп алыш керек да. Негизичи ошо бала төрөлгөндөн кийин ошол үйдө жылуулук, кандай десем, ошол үйдө дагы мындай температура деп айтсам болот. Ошого баардык шарттар болуш керек да. Ошо эненин сүтү менен бакканда ошо бала ошо эненин сүтүн 6 айга чейин эмиш керек. Негизичи анан эмип, анан 6 айынан баштап уже биринчи кошумча тамактар бериле баштайт 6 айдан. Андан кийин уже биз ошо балдардын ден соолугуна чың көрүш үчүн бизде эмдөөлөр жүргүзүлөт негизи. Анан эң эле алгач ошол да ушулар да. негизи өтө сонун айттыңыз. Өзү бала негизи түйүлдүктөн кам көрүү башталат дедиңиз да. Демек ошол учурдан эле баштап биз ата энелер балага болгон бүт шарыяттарды түзүшүбүз керек экен, эң эле алгач. Жана баланы биз ошол учурдан негизи план түзүлүп, биз ошого болгон биз ниетибизди баланын ден соолугу сак саламат болсун деп Алла Тааладан дуа кылып, бүт ниетибизди түз кылышыбыз керек экен. Өтө сонун айтып бердиңиз, иншалла. Алла ыраазы болсун, Насипан эже. Анан дагы бизде экинчи суроо, мисалы балага кам көрүүдө эмнелерге көбүрөөк көңүл бурулуусу керек ата энелер? Балага эми ошо баланын тамак ашына, ошо баардык нерсе тамактан, ошо балага жага турган жагымдуу тамактарды, эми бул жерде айтып бүткүс, бул эненин сүтүнүн ыйыктыгы, эненин сүтүндө баардык витаминдер, микроэлементтер, иммунитет, баардык нерсе ошо эненин сүтүндө камтылганда, бала канчалык эненин сүтүн эмсе, ошончолук мээримдүү. Ошол учурда эне үчүн, ошо эне баланы эмгизип отурганда, мен айтам да, көбүнчө ошо өзүм караган, балдарымды караган энелергечи, ошо баланы кармаганда эле, ошо биринчи баланы кармаганда эле, ошо баланы кантип кармаш керек? Биринчи элечи баланы кармашканда кантип кармаш керек? Эмгизгенде кандай кылып эмгизиш керек? Баланы ошо баланы эмгизип атканда эч нерсе ойлобогун, сотка кармаба, телевизорду караба. Ошо өзү ошо балаңды жан дүйнөң менен эмчек сүтүн берип атканда, ошо сенин жан дүйнөңдөгү тазалык, ыйман, баардык нерсени сен балаңа арнап, ошо ак сүтүң менен ошону бергенге аракет кыл. Анткени көзүң менен карасаң дагы балаңды ушундай мээрим менен төксөң, балаңа да ошо мээримиң түшөт. Жүрөгүң менен сүйүп, ушу балага баардык жакшы нерселерди доолоп, ошо өзүң айттыңар, ушу Аллахтан ушу балама иман тилеп, ушу дагы эле баягы жакшылыктын жарчысы болсун менин балам, бир элиме пайдасы тийген бир ушундай бир пайдалуу кары адамдарда болсун деп мен ушинтип айтам да, өзүмдүн эме мамашаларымачы. Анан экинчиден ошо эненин өзүнүн да ден соолугу таза болуш керек. Ошол эненин эч жери оорубаш керек. Көңүлү деген айтам, көңүлүңөр майрамдагыдай болуш керек. Анткени көңүлүңөр, жан дүйнөңөр жакшынакай болсо, силер ошол позитив энергетика, биз ошо энергетика ошо балаңа да берилет. Балаң дагы оорубайт, балаң да жакшы болот деп ушинтип айтам да. Ошол учурда эле ошо баланы эмгизип, баланы ошо торолтуп аткан энеге үй бүлөдөгүлөр дагы жардам бериш керек да. Анткени жолдошу, кайненеси, кайнатасы ошол энелүү аялды аздектеп, бул азыр бала карап атат, буга жардам берели деп көңүлүн көтөрүп, мен айтып калам, кээде приемго келишет да, энеси, жолдоштор менен келгенде жолдошу менен отургузуп сурайм, балам, сен каякта иштейсиң, канча убакта үйүңө келесиң, аялыңа дайыма көңүл бөл, гүл алып келип бер, аялыңдын көңүлүн көтөрүп тургун, жардам берип тургун. Анткени бул кээде түн уйкусу уктабай калат. Сен дагы бир аталык өзүңдүн мээримиңди ойгот. Анткени ошо кээ бирде аталар жумуштан келип эле чарчап жатып калат да. А эгерде жумуштан келип, айтам, колуңарды таза жууп, кийимиңерди алмаштырып, анан ошо наристеңди колуңа алсаң, ошондо да атада дагы бир какой-то мээрим ойгонот да, аталык мээрим ойгонуп, ошого балага болгон кызыгуусу, сүйүүсү ойгонот да. А эгерде ал колун албаса, чарчап жатып калып, мен силерди багып атам, мындай деп ушундай болбош керек. Анткени силердин баардыгыңар чогуу, эне, ата, бала үчөөңөр дайым бир немеде болсоңор, бир кандай мээримиңер бири-бириңерге төгүлүп, ошол үйдө ынтымак, ырыскы, бакты таалай дегендей, ошол үйдүн ошо мен айтам да, ошол үйгө дагы бир жараткандан бир береке түшүп турат, ошол үйдө оору болбойт деп ушинтип да сүйлөшөм да өзүмдүн ата энелерим мененчи.
негизи ушинтип айтканыңызда өтө сонунда, анткени бул деген кандай десек, жанагы ички мотивация болуп атпайбы? Ооба. Адамдарга кадимкидей ички мотивацияны берип атасыз да сиз. Анан чындыгында эле бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе. Мисалы кээ бир ата энелер мисалы пландабай туруп эле, мисалы бала түйүлдүктө пайда болгондон баштап эне өзүнө кам көрбөйт да, же болбосо жанакындай керектүү витаминдерди ичпейт, же болбосо учурунда ошол учурда же кандайдыр бир дарыларды ичип алат. Андан сырткары кандай десек, үйүндө ошондой бир тынчтык жоктон улам дейбизби? Баланын көбүнчө ден соолугу сак саламат төрөлбөй калган учурлар болот. Эми ушуга сиз өзүңүздүн ой пикириңизди айтып өтсөңүз. Негизи кандай болуш керек? Негизи эне өзүн кандай кам көрүш керек? Учурунда учетко отурбагандар деле бар, дароо эле. Эгерде ошол түйүлүп уже бала пайда болду дегенден баштап ошо ата энеде ошо бир сүйүнүч, күтүү, анткени ошо өзүнүн жүрөгүндө 9 ай көтөрөт ошо баланычы. Ошо баланы аяп, өзүндү аяп, убагында ошо өзү жашаган жерге поликлиникага, учетко барып турушуп, ошо жерден гинекологдун көзөмөлдөөсүндө болуш керек. Ар кандай өзүнө керектүү анализдеринин баарын тапшырып, ар кандай инфекциялык оорулар жокпу, ошолорду текшерип, азыр бизде туберкулез да бар, флюорография, жолдошунун ошол келин, эми баягы боюнда бар келин жашаган үйдө ооруган адамдар жокпу, мындай жугуштуу, например, туберкулез, там ушундай оорулар менен ооруган жокпу деп, ошонун баардыгын тең неме гинекологуна айтыш керек да. Гинекологуна айтып, анан өзү ошо учетко туруп, өзү ошол боюнда бар кезинде мындай жакшы китептерди окуп, ушу баланы күтүү жөнүндө, баланы багуу жөнүндө уже эртерээк маалыматтарды алып, азыр деген көп го, китептер көп, азыр баардык жакта информацияны ала берсе болот. Анан кийин өзү да өзү ошо баланын өсүшү үчүн өзүнө жакшы калориялуу, ден соолугуна зыян келтирбей тургандай витаминдерди, тамак ашты, мисалы эт, ошто балага анемия болуп төрөлбөсүн, анда темир жетишсиз болуп калса, балдар сөзсүз түрдө эле анемия болуп төрөлөт. Азыр ошо биздеги эң көйгөйлүү маселелердин бири ошо анемия да, анткени ошо аз кандуулук. Анткени энеси анемия болсо, бала уже ошол өзү эле баладагы ошо аз кандуулук менен төрөлүшөт да, негизиненчи. Анан кийин ошол дагы эмне десем, ошол боюнда бар аял жашап аткан чөлкөмдө мындай, мисалы бизде азыр кандай экология деп айтайынчы, экология айтканда, мисалы биздин Бишкекте деле мындай караганда, эми мен баягы Кудайга шүгүр деп эле айткым келет. Просто баягы биз башка өлкөлөргө караганда Кудайга шүгүр, бизде ачарчылык жок, ар кандай мындай башка көйгөйлүү маселелерибиз жок. Азыр Кудайга шүгүр жашап атабыз. Бирок ошондо дагы караганда бизде Бишкекте түндүк чакта бизде бир кандай десем, калдыктарды өрттөп, ушундай бир зээнди кейите турган кара түтүн каптап ушундай болуп турат да. Анан ошондо да ойлоносуң. Анан кийин ошондо да азыр мындай бизде баягы эми бул экономикага караштуу жана кездемелердин калгандарын немелерин жагышат да, ошондо жагышканда да ушундай бир адамга ушунчалык терс таасирин тийгизе турган жагдайлар болуп калат да. Ошон үчүн ошол болушунча ошо эми боюнда бар аял ошондой жактардан алысыраак, бир кандай десем, колдон келсе бир көңүл ачылып, бир карагай, токой, эми андай баардыгы эле болбойт. Эми менин баягы каалоом да ушундай бир экологиялык тышкы жактардан факторлор, чтобы ошол төрөй турган адамга мындай зыянын тийгизбесе деп ойлойм да. Ошо баардыгы ичкен тамагы дагы, сырткы чөйрөсү дагы, үй бүлөсү дагы баардыгы тең ошо келинди сыйлап, аздектеп, биз жакында ушундай неберелүү болобуз, биз жакында балалуу болобуз деген сүйүнүч менен болуп турса, ошол келиндин ичиндеги түйүлдүк дагы сүйүнүп, мен ойлойм, ошол дагы сүйүнүп, жарык дүйнөгө жакшы, бизге бир жакшынакай наристе төрөлөт болуш керек. Ой, чоң рахмат. Насипкан эже, аябай сонун айттыңыз да. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелер ошолор болуп атат да. Андан дагы бизде азык зат, жеген тамактарыбыз да таза эмес. Ошонун артынан дагы мисалы бүгүнкү күндө эң көбү дегенде бир 5 балалуу үй бүлөлөр болсо, бул эң көп төрөлдү деген үй бүлө болуп калды азыр. Ал эми эң азы дегенде 1ден 2ден эле. Ушул төрөт маселе десе, акыркы күндөрү байкап отурабыз, чынында эле аялдардын да ден соолугу ушунчалык алсыз болуп баратабы, же болбосо ушул биздин жашоонун чөлкөмдүн неме заманына жараша болуп атат дейбизби? Адам баласында төрөт маселеси азайып баратат. Төрөбөгөндөр көбөйүп баратат. Бунун кесепети эмнеде деп ойлойсуз?
булар эми көбүнчө моореке кээ бир жаштар ойлошот экен, бул төрөлгөндөн кийин кантип багам же жашоо шартыма туура келбейт. Эми ар кандай немелер жагдайлар бар да. Например, кээ бирөөлөр болсо мисалы үчүн ооруп калат, ар кандай инфекциялар менен ошондон дагы тартынат болуш керек да. Мен жарык дүйнөгө бул баланы мен кантип алып келем деп. Бирок мен ушу Кыргызстандагы баардык эле аял затына ушу бактылуу эне болуп, эне деген статуска ээ болуп, ак сүтүн берип, алдейлеп бул жарык дүйнөгө келгенден кийин ар бир аял заты бактылуу болуп, бала төрөп, наристе күтүп, бир биздин коомубузга, ушу жашообузга аркасына из калтырып, бир жакшынакай балдарды төрөсө деген гана тилектемин да. Ушу анткени биз ушу бактылуубуз, ушундай заманда, ушундай Кудайга шүгүр жашап атканыбызга чексиз шүгүрлөрдү айткым келет. Эң жакшы, эң башкысы мусулман үй бүлөбүз да. Негизи мусулманчылыкта Аллахка канчалык дуа кылсаң, дуаңды сөз кабыл кылам деп атпайбы? Ооба. Демек биз ойлойм да, жеке өзүмдүн оюм, балким биз ошол дуаны дагы кандай ниетте жасап атабыз, кандай ниетте кылып атабыз, балким ошонун артынан деле Алла Таала берет да. Анан дагы бир өзүмдүн жеке мындай бир суроо да, кандай факторлор баланын оорусуна себеп болот деп ойлойсуз? Ушулар боюнча да Бул факторлор боюнча ойлосом, кээ бирде азыр бизде наркотик, алкоголь, ушулар дагы анткени ошол баланын өсүшүнө, мисалы ошол энеси, эми андайлар да бар да, жашоодочу баардыгы эле бирдей эмес. Эгерде ошол аял наркотик эми кабыл алса, алкоголдук ичимдиктерди кабыл алса, ошолордун ара төрөлүп же болбосо уже даяр инвалид балдар төрөлүп калат да. Анткени кээде тукумгучулук деген да бар да биздечи. Анткени ошол адамдар, мисалы бронхиальный астма, сахар жана диабет оорусу менен ооругандар, ар кандай инфекциялар менен, бирок өздөрү ооруп билинбейт, бирок ошолорду инфекцияларды алып жүргөн айымдарда дагы ошондой тубаса кемчилдик менен төрөлгөн балдар кездешет да биздечи. Демек, бул учурда биз биринчиден биздин өзүбүздүн ичип жаткан же болбосо жеп жаткан азык затты дагы таза кармаганга аракет кылышыбыз керек экен да, мүмкүн болушунча. Неме Насипкан эже, эми эненин сүтү тууралуу сурагым келип атат да. Канча жашка чейин мисалы баланы эмизиш керек, анан эненин сүтү канчалык балдар үчүн пайдалуу? Анткени бүгүнкү күндө көп эле көрүп отурабыз, 5 айдан кийин же болбосо 1 жашка жетпей эле баланы биз сүттөн чыгарып коюп атабыз. Же болбосо жаңы төрөлгөндө эле 1-2 айдан кийин эле сүттөн чыгарып эле чет жакка кетип калып атабыз. Негизи бунун канчалык пайдасы бар? Ал эми сүттөн чыгарып, бат эле эрте чыгарып койгонун зыяны барбы жокпу? Эми бул эненин сүтү боюнча бул айтып бүткүс, буга эч ким эненин сүтүнүн ыйыктыгын эч ким кандай десем, бул жөнүндө ушул эненин сүтүнүн ыйыктыгы жөнүндө мен ушул өзүмдү мындай бүгүн бияка келгенде мына чын дилимден өзүмдүн оюмду айтайын деп атам да. Анан ушул жерде биз Чыңгыз Айтматов агайыбыздын Чыңгыз Хандын Ак булутун окуп, ошондо мен ушул кичинекей Ак булут Чыңгыз Ханды ушунчалык дүйнө жүзүн мен дүйнөнү багындырам деген ушундай адамдын ою артка кайтып кайтканына ойлойм да. Ошол Чыңгыз Хандын үстүндө калкып жүргөн Ак булут тиги алтын менен жана кичинекей наристе төрөлбөдүбү? Билесиңер го ошону окуп көпчүлүк адам, мен өзүм айтам, ушу көпчүлүк адамдар окуган болуш керек, билет болуш керек деп. Анткени ушул Догулан деген ошо немеси болот, Чыңгыз Хандын жанагы желегин, ажыдарын сайган саймачы. Анан саймачы, анан бирок Чыңгыз Хандын ушундай бир немеси бар экен да, закону бар экен да, биз деген ушундай жортууга чыкканда эч кандай ажердегилерден төрөдү деген эч кимди укпайын, эч кандай балдар төрөлбөйт. Короче, биз ошол неме ушу согуштун аягына чыкканга чейин бир ушундай каардуу ушундай закону бар экен да. Анан баягы саймачынын ушу эми баягы бул кандай десем, бул эми жаратылыштын закону, ошол келин төрөп коет, анан төрөгөн ошо алтын төрөп, анан ал деген экөөнү тең жазалайт да. Эрдене менен ушу жүз башы менен ошол Догуланды төөнүн үстүнө асып, экөөнү өлтүрүп, анан кийин баягы бакуш алтынды ошол ашпозчу аял менен жана жаңы төрөлгөн наристени чыркыратып, ыйлатып таштап кетип калат. Ошондо добулбасын кагып, ошону мен ушунчалык ошо китепти окуп атканда ушундай бир ошол жерде жүргөндөй болуп ушундай жүрөгүм ооруду да. Анан ошол кеткенден кийин Чыңгыз Хан
бирок өзүм эмнегедир ой басат да, мен ушундай эмне ушуну туура кылдымбы, ушуну кандай деп эми анын бир ойлогонун Чыңгыз Айтматов агайыбыз деле ушунчалык дүйнөлүк адамдар жазып атканда может эмне деп ойлоду, эми бир Аллах билет. Мен өзүмдүн жеке оюм да. Анан баягы бир маалда караса аркасындагы баягы төбөсүндө ак булут жок, анан ошондо ол түшүнөт да, болду мен бүттүм деп. Анан ал ак булут алтын менен жана кичинекей наристе болот го, ошонун үстүндө болуп калат да. Мен ойлойм да, эненин сүтүнүн ыйыктыгын Чыңгыз Айтматов агайыбыз ушунчалык бир кандай десем, бир каардуу дүйнөнү башкарам деген бир өзүмчүл бир ушундай адамдын ою таш капты. Может ошол эненин сүтүнүн ыйыктыгы деп Чыңгыз Айтматов агайыбыз может ошого деп ошондой чыгарма жазгандыр деген оюм менен эми ушундай дайыма өзүмдүн сүтүм чыкпайт, же менин сүтүм жок, мен деген мурда төрөгөн балдарымдын да сүтү чыккан эмес, менин эжемдики ушундай, апамдыкы ушундай деп менин өзүмдүн ошо мен балдардын кичинекей апалары келет да магачы, келгенде мен айтам да, жок, ал андай эмес, баардыгы тең. Адамдын чын ниетинен болгон каалоосунан, адамдын ушул ишенименен, эгерде адам ишеним болсо, ушу ташты да жарат балам. Анткени мен сага как энем катары айтып атам, сен ушу чыгарманы окусаң, анан кийин сенин сүтүң сөзсүз чыгат. Эмнегедир мындай ушундай бир уверенность менен айтам да, ошонучу бир кандай бир мотивация берип, сен энеңдин сүтүң менен багышың керек, сен өзүңдүн сүтүң менен багсаң акылдуу болот, илимдүү болот, гумандуу болот, кайрымдуу болот. Сен ушундай эмгизип атканда эненин тилеги эмчек берип атканда сөзсүз түрдө кабыл болот деп ушинтип айтам да өзүм энелеримечи кичинекей. Анан кийин эми эненин сүтүнүн баалуулугуна бул жерде ушу балага керектүү баардык витаминдер, баардык микроэлементтер, эненин ушу кандай десем стерильный, таза, жылуу. Анткени эненин сүтү мээримге толгондо. Ал эми жана биз берип аткан баягы сместер бар го, эми аларды деле айтып коет, адаптированный бул эненин сүтүнө окшошураак депчи, бирок эми баары бир ал эненин сүтүнө эч убакта жетпейт. Ошон үчүн бизде азыр ушундай неме бар да, биз деген бир гана эненин сүтү менен 6 айга чейин эчтеке кошпой эненин сүтү менен баксак, ошондо бала анын өскөнү, баягы мындай өскөнү, өнүккөнү баардыгы тең жакшы болот депчи. Эгерде искусственник балдар болсо, эми баягы мындай айтканым, анткени ден соолугу чың болот дагы, бала мындай чыйрак болот, таза болот дегеним. Анткени искусственниктер болсо иштери көбөйөт, ыйлашат, ата энесин кыйнап, ар кандай ооруларга мындай неме болушат да, алар мындай. Мисалы эненин сүтүн эмген бала иммунитети жогору болот, анткени алардын иммунитети ар кандай оорулардан сактайт. Анткени эненин сүтүндө ошо баардык баланын өсүшү үчүн баардык витаминдер бар, дагы жолу айтайын, микроэлементтер бар, иммунитети бар. Дагы эң неме баалуулугу бул эненин сүйүүсү бар да, андачы. Туура айттыңыз, өтө туура айттыңыз. Негизи ушул ата эненин балага болгон кам көрүүсүндө, жогоруда айткандай, балага болгон мээрим, ата эненин мээрими күчтүүрөөк болуш керек деп аябай жакшы айтып көттүңүз да. Алсаңарда биз деле эмизүү бул Куранда деле айтылган, мисалы баланы 2 жашка чейин эмизиш керек. Анткени мында канчалык мындай чоң бир эле пайдаларынан дагы мындай сооп да күчтүү болуп атпайбы? Демек биз баланы мүмкүн болушунча 2 жашка чейин эмизишибиз керек, сөзсүз түрдө. Азыркы убакта чындап эле көпчүлүк ата энелер ушул нерсеге көп маани бере бербейт экен да. Бере бербейт экенбиз негизи. Ушул нерсеге көбүрөөк маани беришибиз керек экен мындан кийин. Эми баланын дени сак өсүүсү үчүн эми ата эне дагы эмне кылыш керек? Бул ата эне бала жакшы ден соолукта өсүш үчүн биринчиден бул ата эне менен ата бала бул кичинекей мамлекет деп коет да. Ошол бир мамлекет бир жерде кандай десем өзүнүн уясында, мисалы апалары баланы таштап коюп же болбосо жана бала багуучуларга тапшырып коюшуп, өздөрү жумушка чуркашып, мен аларды деле айтам, сен бекер эле кылып атасың. Негизи бала деген эне менен чогуу болуш керек. Анткени эненин ар бир ошо бала менен эне минтип экөө бири-бирине тийишкенде дагы ушунчалык бир айкалыштык болуп, ошол эне менен баланын ортосунда сүйүү болуп, мээрим болуп, ушунчалык жакшы нерселер болот экен да. Анткени
эненин дагы ден соолугуна жакшы мындай таасир тийгизет. Например, эгерде ошо эне баласын эмгизип аткан болсо мындай кайрадан боюна бүтүп калбайт. Мисалы үчүн эмчегинде болсо неме рак ооруларына дагы ушул немеси бар экен да, эненин немеси сүтүнүчү ошол эне рак менен оорубайт да. Ошол анан кийин өзүнүн дайыма баланы эмгизип атканда ушунчалык бир энелик сүйүү сезим уйгунут экен, ал өзүн да ушундай бактылуу сезет экен да. Анткени баягы бактылуу сезген, мисалы биз деле балдарыбызды ойлоп койгондо эмчегибиз мындай сырп деп анан кийин сүт чыгып өзүнчө элечи ошо баланы ойлогон. Мен өзүмдүн жана энелериме айтам да, балдардын апаларына, сен ушу балаңды ойлогондо эмчегиңен сүт чыгып кетпейби деп сурайм да. Жок десе, анда сенин азыр энелик сүйүүң ойгоно эле экен. Кызым, сен энелик сүйүүңдү ойготкондо сенде ушунчалык бир мээрим төгүлүп, балаңды таштабай өзүң менен чогуу тарбиялап, эң жакшы бала тарбияламаксың деп айтам да. Анткени алар эми жаш шартка караштуу, жок эже мен иштешим керек, мен ишимди бирөөлөр алып коет, же болбосо квартира алышым керек, очередим жетип калды баягы жашоодо. Биринчи биз ушул дагы айтарым ушу аял затына, биринчи баягы бизде адам баласы пенде деген эч нерсеге тойбойт экенбиз да. Дагы болсо экен, мындай кылсак экен, үй алсак экен, анан муну кылсак, тигини кылсак деп. Бирок ошол биз бекер убакытты кетирип алат экенбиз да. Ошол убакыт кеткен менен биз өзүбүздү, балабызды өзүбүздөн алыстатып, бала мээримсиз калат экен. Анткени бул эң жаманы, ушул убакытты мен айтам да. Жана картинка бар го, Мадонна баланы мынтип ал эмгизип отырган. Мен ошол картинканы ушундай жакшы көрөм да. Ошондогу эне менен баланы сүйүүсү, ошол ар бир нерсени, бул баягы гармония, жашоодо гармония деп коет го. Ар бир чувство, ар бир сезимди, ар бир нерсени ошол убагында сезип, убагында кармаш керек экен да. Анткени убакыт өтүп кеткенден кийин уже сен балаң чоңоюп калса, антип сен астыңа отуруп, колдору менен эмчегиңди аймалап, эне болсо ушунчалык сүйүү менен карап. Мен ушу айтар элем, ушу энелер, ушу балдарыңарды таштабай, ошол ар бир Аллахтын ушу эне деп берген мээримин дагы, эне деп берген сүйүүсүн дагы Аллахтын өзүңөр да сезип, ошол энемин деген статус бул аябай жакшы да. Мисалы үчүн айтам, кээ бир энелер эми алар баланын жытына зар, бала боло албай чуркашып, азыр бизде искусственный кылып атышпайбы? Алар канча каражаттары келип, ушунчалык акчалары болуп, бай болсо да ошо баланын жытына зар болуп, андай да ата энелер кээ бирөөлөр багып алышат. Ошо багып алышып, бирок ошондой практикада бар. Ошо бала боло албай жүрүшүп, ошо баланы багып алышып, ошондо айтам да, сен эмчегиңе сүтүң чыкпаса деле эмчегиңди сала бер. Анткени ошончолук энелик мээрим ойгонгондо ошол учурда дагы ошо түйүлдүк пайда болот экен да, ошо эненин денесиндечи. Анткени ал мурда ошо түйүлдүк пайда болбой, балалуу боло албай жүргөндөр бир көпчүлүгү ушундай учурлар бар, Кудайга шүгүр. Ошолор бала багып алышып, анан жакшынакай болуп, даже өздөрүнө окшош болуп, ошондой балдарды бар да. Ошолорду көрүп аябай сүйүнөм да. Бул да берген бир Аллахтын сыноосу. Бардык нерсеге сабырдуулук менен, мындай акылдуулук менен ойлонуп жашоодо сен бирөөлөр бар, балалуу болбой эле. Айтам да, сен бир эле балаң бар, дагы балалуу болбойсуңарбы десем, ой ушул эле болот да, азыр убакыт мындай дешет. Бирок адам антпеш керек. Биз адам ушул жашоого жаралгандан кийин бардык, дагы эле айтам, аял заты эне болуу статусуна жетип, энеге ак сүтүн берип, эмчегин ошо кичинекей баланын манжалары менен аймалап, ошондой сезимди бардык энелер сезип, ошо кубанышсын деген ойдомун да. Ошо менин сүтүн. Туура айтасыз. Эне бейиш эненин таман астында деп пикиринен айткан эместе. Бейиш эненин таман астында. Жакшы. Насипкан эже, анан мисалы мурда сиздер жаш кезиңиздерде же СССР маалында дейбизби, ошол учурда бардык нерсе мындай жасалма эмес, мындай искусственный эмес, табигый болгон да. Азыр мисалы техниканын заманы дейбиз, бардык мүмкүнчүлүктөр болуп туруп, бирок биз баланы мындай тарбия маселесин алабызбы, кам көрүү маселесин алганда деле башка нерсеге көз каранды кылып койдук да. Телевизорго, телефонго, же болбосо биз өзүбүзгө баланы мындай өзүбүз ошончолук сиз айткандай мээримдин жетишсиздиги дейбизби, айтор баланы башка нерсе менен тарбиялап калдык да. Туура. Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз, азыркы учурда балага ата эненин кетирип жаткан катачылыктары боюнча.
илгери кандай эле мурда бизде бурда эми биздин балалыгыбызда болсо биз көбүнчө китеп окучубуз да, китепти ушундай бири бирибизден бирибиз сурап алып окуп, ал убакта жанагындай сотовый телефон деген андай жок эле. Биз баардыгыбыз тең ушу сабактарыбызды окуп, китептерибизди окуп, анан кийин башка нерсеге алаксыбай, азыр эмне болуп калды? Азыр болсо биз ошо көбүнчө ата энебиз менен үйдө отурганда дагы азыр карасаңыз эми чоң апасы деле немеде компьютерда тиги чоң атасы, апасы баардыгы эле ар кимиси эле мындай эми немеде алагды өзүнүн немеси мененчи телефону менен. Ал учурда болсо эмне биз болсо атабыз, апабыз баарыбыз бир туугандарыбыз болуп бир дасторкондо отуруп, мындай жакшы маанайда ошо тарбия, таалим айтып, баарыбыз тең ошо атабыздын, апабыздын айтканын угуп, ошол апабыздын сүйүүсүн, атабыздын сүйүүсүн биз мындай өзүбүзгө кабыл алчубуз да, мындай кабыл алып, атабыз ушинтип айтып атат. Мисалы мени апам раматылык өтүп кетти, мен баккан апам да, анан өзүмдүн апам бар. Анан ошол апам айтчу эле, сен насип оку, сен деген доктор болосуң десе, мага ошол сөз, ошол мен ушунчалык ыраазымын, китебиңди гана оку, эч нерсе кылбагын, сен ушу гана окугун деп, ушул апамдын ошол сөзүн мен ушундай, мен китеп эле окушум керек деп, мен өзүмдү ушуну эчтеке кылбай эле китеп окуп эле, биология, химияны окуш керек деп эле бизге ошол ата энебиз ушундай мотивация берип, ушунчалык мындай ошондой бештеке кылдырып аяп, сүйүү берип, ошо биздичи ошо сүйүү менен ушундай кандай десем каныктырган экен да. Эми азыр болсо өзүңүз ойлосоңуз, ал кичинекей балдар приемго келет, анан ыйлап кыйкырганда эле тиги мамачылар алып эле соткасын берип коет. Анан берип койсо эле баягы кичинекей наристе карайт, мен таң калам да, ушу баланы да ушуну билеби десем, ой эже бу деген ушуну таштап коюп эле тиги жумуштарымды кыла берем деп. Бирок ошол туура эмес кылып атат да. Анткени ошол бала деген соткага карап алаксып атат, ал өзүнүн энесинин өзүнө болгон сүйүүсүн сезген жок да. Бала ошонун баланын жан дүйнөсү бүт ошо сотка телефонго кирип кетти дагы, ал эне менен баланын ортосундагы сүйүү мен үзүлгөндөй да, үзүлдү деп эле ойлойм да. Анткени азыр баардыгы эле ушундай болуп эле техниканын заманы, эми баягы техника өсүп өнгөнүбүз жакшы дечи, бирок бизге мындай чынын айтканда мындай тескери эле таасир да. Аны эми арын бир эң бир мындай убактарда, бир керектүү учурларда гана болбосо, бизде ошо көйгөйлүү маселелер ушу болуп калды азырчы. Балдар эчтекени укпай эле, маршруткаларда деле, немелерде деле кулактарына сайып алышып эле, ушинтип эле өзү менен өзү болуп калды да. Мисалы биз маршруткаларга түшкөндө бир улуу адамдар келатса тура калчубуз да. Мисалы автобустан мен биринчи бере коеюн деп, рахмат деп ушинтип алкап, алар бактылуу болгула ушундай десе, биз ушундай сүйүнүп калчубуз да. Эми азыр андай деле кээде мындай жаштар бар, эми баардыгы эле эми көбүнчө ошол биздин немелер баягы кандай десем, мындай бул эми көйгөйлүү эле маселе болуп неме кылат да. Эми зейни дагы бузулган дейбизби, ушундай обода ошодо ар нерселер чыгат, ошондочу ошону балдар көрүшөт. Мына мисалы эгерде пайдалуу болуп, мындай мисалы бизде жанагы бар го, биздин жана мусульманский немелерчи бизге жиберет го WhatsApp менен. Группаларбы? Группалар. Эми ошолор мисалы мага ошол мен өзүм ошону издеп ошолорду окуйм да. Мен өзүмө керектүү нерселерди, мисалы медициналык жактан болсо, неме жактан болсо, эми ал эгерде ошо балдарга ошончолук бир пайдалуу тээ турган нерсе болсо, же болбосо бир андай болсо, кандай деп айтсам болот, андай болсо баары бир эле көйгөйлүү маселе да булчу. Мен эч нерсе деп минтем, бул замандын талабы, жашообуз ушундай экен. Эми биз андай кылбайм, бирок ошондо дагы мындай аракет кылып, сотканы аз убакка карагыла деп, мындай бир ар бир үйдө ар бир эне ошо менен күрөшсө жакшы болмок да. Анткени эне ошо кичинекей тили чыга элек балага жанагынтип берип аткандан кийин бала уже ошолорду биз колдон келсе айтып, түшүндүрүп, ошолордун жардам бериш керек го деп ойлойм да. Эң туура айттыңыз. Жакшы. Эми Насипкан эже, анан сиз китептерди дагы көп окуйт экенсиз, акыркы азыр айтып атсаңыз аябай баа бердим. Негизи ата энени көрүп бала өсөт деген да ошол да. Сиз китеп окусаңыз, балаңыз да китеп окусын дегендей. Биздин жаштарда көпчүлүк учурда ушул маселе дагы өтө жетишпейт да. Мисалы өзүбүз китеп кармасак, бала да китеп кармабайт да. Ал саңардай негизи ата эне же болбосо ошо балага кам көрүүдө кандай китепти окуса жакшы? Ушул боюнча да айтып өтсөңүз. Китептер боюнча окуганда эми ушул
балдарга бир мындай жакшы бир мисалы биз союз учурунда баягы биз жалаң патриоттук немедеги китептерди окуп баардык жактан мындай кандай десем азыр кайсы шахматист мындай болуп чыгып атат, Бакыт Самаганова да биздин учурдачы ушундай шахматисттер чыгып атат, спортсмендер чыгып атат, мындайлар чыгып атат деп ушинтип баардык 15 союздук республика эмес белек, 15 союз республиканын бүт баарын политбюронун немени секретарлары булар, анан политбюронун мүчөлөрү булар, анан президент эмес деги Брежнев деп ошол учурда баардык нерселерге кызыгып, Ленин атабыз деп жалаң жанагы баардык нерселерди билбейм мен ушу менин ал бизге ностальгия го мындай өзүм ошол учурга ушундай бир кайтканда бир ушундай бир эс алып бир жакшы бир нерселерге түшөсүң да ушундай бир немелергечи. Анан эми азыр болсо кандай десем балдардын мындай китеп окуганды көрөм, алар айтат биз деген өзүбүз интернеттен эле мындай таап алып эле биз ошол жактан эле окуп коебуз дейт. Биздин убакта болсо башкача болчу да, мейли азыр деле жакшы мындай илимдүү билимдүү бизде жаштар бар, мисалы чет мамлекеттерден окуп ушундай бир газеталардан немелерден окуганда ушундай сүйүнүп калам да, ал азамат ушу Кыргызстандан ушундай спортсмендер чыгып атат, ой Кудайга шүгүр бизден ушундай жакшы жетишкендиктер болуп атат деп ар бир эне сүйүнөт да өзүнүн баласындай элечи. Жана мисалы күрөшүп атканда мен ушундай неметип кетем да, жана кыздарды көргөндөчү жеңилип калбаса экен деп мындай ат души неме кыласың да. Эми бул китептерди окуганда мисалы үчүн мен ошол өтүп кеткендерди да айтышат го, баягы өткөндөрдү барктабасаң баягы мисалы исторический китептерди окуйм, бизге чейинки кандай ата бабаларыбыз кандай болгон, мисалы көчмөндөр салгылашы ошондойчу. Анан кийин балам алып келгенде ана Золотая Орда деп ошол алтын ордо ошол мисалы билбейм өткөндөрдү да кайталап жүргөн бул аябай жакшы да. Анткени биз мурда кандай элек, азыр кандай элек деп анан эле баягы бир эле неме менен кетпей ушул арткы ойлоп биз кайдан келдик, кайда баратабыз дегендеги маанидеги китептерчи. Анан эми азыр жакшы мындай биздин акындар бар. Анан жанагы ушунчалык Майрамкан Абылкасымова эжебиздин баягы айтат го, кайсы жерден көрсөң жүдөгөн зайыпты ошол элдин өзүнө кой айыпты деп эркегине кой айыпты деп ушундай ырлар ушунчалык мындай кандай десең адамды мындай жан дүйнөсү неметип ушу мамлекетибиздин өзүбүздө болуп аткан кандай учурларга ошол алтындай эжекелерибиз өтүп кетти, ошолордун жазгандарын китептерин окуп ушундай Элмирбек Иманалиев кандай жакшы ушундай кыргыздын жакшы немелери. Анан мурики мен ошо кимдин Алайчынын китептерин окуйм, бирок ушундай сүйүнөм да, ушуну окуп алып кандай жакшы балдар бизде ушинтип чет мамлекетте аалым болуп ушундай жакшы Аллахтын ушундай жолунда жакшынакай балдарыбыз окуп атат, кыздарыбыз окуп атат. Ошолордогу адамдарды иманга чакырып, өздөрүнүн жашоолорунда аркаларына из калтырып, ушу баардык тараптан ушу Курандын айтылган ошол Курандын эле айтылган кандай десем аяттарын ошолорун мен хадистерди канча көп мисалдарга келтирип ар бир хадисти окуганда ушунчалык адамдын жан дүйнөсүн ойготуп биз ушундай экен деп жүргөнүбүз бул аябай жакшы. Биздин жаштарда деле ушундай жакшынакай жаштар бар. Анан жанагындай болот. Анткени жашоодо ак кара дейт турбайбы? Бир ак да керек, кара да керек. Анткени бизге баягы окутканда айтчу эле бул жашоонун булагы, бул карама каршылык депчи. Анткени карама каршылык бул дайыма ушундай болот экен да. Мисалы үчүн күн да керек, түн да керек, аял эркек, анткени жашоо баардыгы тең. Ошону биз көбүнчө ушу позитивный жакшы жактарынан өрнөк алалы, үлгү алалы, аракет кылалы. Биз энелер дуба кылалы балдарыбызга, ошо кыргыз элибиз жакшы адамдары көп болсун, жакшы имандуу, акылдуу, билимдүү, илимдүү адамдар, ден соолугу чың перзенттер болсун деп ушул энелердин эле ак тилеги ошол. Мен деле ошо эне катары ошол ар бир келген пациенттериме ушунчалык баягы кээ бирлөр бар мындай укпай тургандар да бар да бул жердечи. Анан баардыгы эле келип эле эже сиздики туура дебейт. Алар биринчи баягы интернеттен окушат, азыр аябай көп информация окуп алышып, анан келип, анан сурашып, анан баягы адам ушунчалык мындай
көп жыл иштесең мындай неме болуп каласың да, андан Психолог бир сөздөн эле байкап эле анан мени отургузуп алып, ал если убакыт болсо, эми бизде элдерде очередь болот, ар ким менен эле мындай ушундай экөөбүздөй отурганга убакыт жок. Эми кээ бир кыска убакыттарда болсо дагы ушул кеп кеңешимди айтып, эми жок дегенде ушул мен бир сөзүм дагы бир немесинде калса эстейт болуш керек деп. Анан биринчи сен өзүңдү оңдосоң, анан балаң болот. Сен өзүң жан дүйнөң мынтип неме болуп турса, анан балага деген сенин ошо негативиң кетет, сүтүң менен баягы негативиң кетет, ошо сүтүң менен бала кыйналат, ал сен негативиңди көтөрө албайт, ал периште, ал деген аппак ушундай, кандай десем, соргуч деп айтам да, анткени соргуч соруп алат го басыя менен эметкенде. Ошо сыяктуу балам, биринчи өзүңдүн жан дүйнөңдү тазаласаң баардыгы жакшы болот. Сен тиги айтам аларга, сен күндөй болушуң керек, үйдүн ичинде күн болуп жаркырап күйүп турсаң, и жолдошуңа да, кайненеңе да, кайнатаңа дагы, жасаган тамагыңа дагы ушунчалык Аллах берекесин берет. Анткени позитив бул баардык жерде, ак нерсе баардык жерде все равно өзүнүн жакшы жактарын жеңип чыгат деп. Эми бул баягы мен энелик жөн эле мындай немелерим да, сөздөрүм да. Жалпылап айттыңыз, негизи жакшы руханий байлык биз үчүн канчалык маанилүү ошол нерсе. Сиз айткандай, мен дагы Алайчы Саитбеков агайыбыздын китептерин мен дагы окуп келем. Анан чындыгында абдан таасирленем. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мынтип жаштарды карап, диний түшүнүк кандай кеңейди, адеп ахлак маселесине карасак, албетте ар бир адамдын арасында да мындай жан дүйнөсүнө адеп ахлак маселеси дагы мындай күч алып баратат. Ошолорго карап баа берип, анан ушул устаздын дагы китебин окуп атканда автор катары өзүнүн жашоосунда болгон нерсени да кошуп кеткен да. Анан абдан кызыгып окуйм. Негизи ушундагы башкаларга дагы сунуштасак жакшы болчу экен, сиз айткандай. Анан Насипкан эже, мына баланын дени сак болушу үчүн дагы кандай азыктарды сунуштайсыз? Ушул менен азыктардан болсо эми азыр биз балдар үчүн азыр эми көйгөйлүү маселелерден бул жана аз кандуулук болуп атпайбы? Аз кандуулук негизи эмес эле, бул темирдин жетишсиздиги. Ал темир болсо бизде уйдун этинде, уйдун боорунда, уйдун тилинде темир көп да. Ошон үчүн мен өзүмдүн ата энелериме холодильникте эмне бар деп сурайм да, эми кечирип койгула, сен ойлобо деп. Аны мен как сен апаң катары холодильникте эмне бар балам, эт барбы, свежий эт барбы десем, эже бар дейт. Барасың, кайнатасың, анан кийин жакшынакай кылып туруп неме кыласың дейм, камыр жасап, аны ушу балага жакшынакай кылып жегиз айланайын деп. Анткени балдарда азыр кээ бир эми семьяларда айтышат, бир жумалап эт жебей калабыз, баягы эми бул эми мен ойлойм да, ар ким иштесе, ал иштесе табат. Бул азыр бизде мындай баягы мындай неме да, боштондукта ким кааласа иштеп, таап аракет кылып, ушул сен ушул мен медсестрам бар, Мархамат дегенчи. Ал болсо мындай аябай неме да, ал минтип айтат. Сен дейт ушул үйдүн баягы кожоюнусуң дейт да. Сен ушул кожоюнусуң, сен деген акча таап, эт алып келип, балдарыңды багып, ушунун баардыгына сен жооп бересиң деп, жана жоопкерчилик кылып коет. Атасындаганда ал ошо ата, кээ бир аталар мындай сүйүнүп калат да, неметкендечи. А кээ бирөөлөр, например, ата энелери менен байланыш жок болсо, например, кээ бирөөлөр өзүнүн врачын деле тааныбайт, кээ бирөөлөр ар кандай да. Биз болсо, ошо менин медсестрам болсо, ар бир үй бүлөдө эмне болуп атканын бүт информация билет да. Анан мен айтам, дай сен көп мындай информацияны айтпай жүр десем, анан жок эже, булда деген мындай, мында деген мындай деп иши кылып экөөбүз мындай биргелешип ушул жардам бергенге. Анан алында бир касиети бар, мындай жумушу жок болсо жумуш таба коет, аябай немени алып туруп анан чалат баардык жактаргачы. Ай, давай бияка жумушка кир, урнуш, айланайын деп ушинтип. Бирок мен ошол мындай ыраазы болом да. Биз ошол жумушка кирип, акча таап, жакшынакай болуп неметип калгандар болсо, анан сүйүнүп калабыз да, өзүбүз дагы ушулар жумуштап, эми жакшынакай болуп үй бүлөсүн мындай камсыздап атат депчи. Анан эми ошол анемияда ошондой оокаттар бериш керек. Анан кийин бизде жанагындай неме энергет мындай, кандай десем, тамактарды балдарга эми тамактарды бергенде 6 айга чейин ошо неме эненин сүтү менен беребиз. 6 айдан баштап уже биринчи кошумча тамактар баштала баштайт. Ага деген биринчи ушул биринчи жеңил жанагындай немелерден тиги овощной деп коет,
пюрелер, анан кийин кашаларды биринчи эле ошондой тамактарды аздан 1-2 столовый кашыктан 3 столовый кашыктан акырындан балага көндүрүп, анан кийин ошо 1 жашка чейин ошо балдарга 1 жашка чыгып калганда ал балдар уже ошо үйдөгү эле адамдар кандай тамак жесе ошо тамактардан эле четинен баягы кайнатылган оокаттар болот да, көбүнчө кайнатылган оокаттардан алып эле блендерге эзип, кадимки өзүңөр эмне жесеңер 7 айынан баштап уже этти кошо баштайсыңар деп ошо өзүнүн баардык немеси бар. Ошо боюнча аларга түшүнүк берип, түшүндүрүп, айтып, анан кийин ошо баланын баягы 6 айга чейин эненин сүтү баягы баланы баардык тараптан камсыз кылат да. Эми 6 айдан кийин уже баягы эне деле уже неметип калат да. Эне деген уже баягы 6 айдан кийин бала чоңойду. Анын баягы мындай немеси талабы уже чоңое баштайт да. Ошон үчүн аларга ошо немеле тамактарды, кашалардын түрлөрүн, там жүгөрүдөн, талкан, биз бала кездегидей талкан, неме таруу, ошо көчө деп коебузбу кашаларды, ошо геркулес деген ошолордон кашалардын баардык түрлөрүнөн бере баштайбыз. Если каша жазсак, чтобы энергия, бала энергия алыш үчүн сливочный май, анан кийин растительный майларды кошуп берсек болот. Анан кийин жаңгакта да ошо жана грецкий орех деп коет, ошону да майдалап, талкалап кошуп, ошону да себелеп мындай. Ал деген ошо майды биз кошуп аткан себебибиз анткени баланын мээсинин өсүп өнүгүүсүнө мындай жакшы майчы, ошол жакшы таасир берет. Андан кийин дагы эмнелерди витамин А деп коебуз, жанагы бүт баардык зелень, баардык там петрушка, там капуста, баардык овощ неменин түрлөрүнөн балдарга ошо неме кылган жумуртканы тоголок бышырып, жумуртканын сарысында ошондо витамин А болсо, бул биздин балдарыбыздын көзүнүн көрүшүнө жана кан тамырлардын ошо жакшы иштешине, ал деген как мындай неме кылат да, ошо баланын жүрөк оорулары болбошуна ошолорго камсыз кылат да. Анан дагы мен бир нерсени унутуп калыптырмын, ошо эненин сүтүн ошо эмгизип аткан учурда, ошо эгерде бала эне ошо баланы эмгизгенде, ошо балада биринчи ошо бала эм атканда баягы неме болот да, ошонун баягы сорот да, соргондо жак, сөөктөрү да мындай жакшы өнүгөт, тиштери да жакшы өнүгөт. Анан кийин эвстахиевая труба дейт, ошол да жакшы өнүгүп, анан кийин неме болот да, ошондой болгондо балдар мындай немеси дагы органдары жакшы өнүгүп, анан кийин ошол атит оорусунан тиги неме болот да, кулак жана булак деп неметип коет го, ошондо да жакшы өнүгүп, жакшы неметсе, ошол эненин баягы эмгизгендин да пайдасы ошондон пайдалуу болот да, ошогочу. Жакшы, рахмат Насипкан эже. Бүгүнкү биздин эфирибиз дагы уже аяктап баратат, аягына чыгып баратат. Өтө сонун маек болду окшойт. Анткени аябай сонун керектүү маалыматтарды сиз бизге айтып өттүңүз. Терең ыраазычылык билдирем. Чындыгында 39 жылдан бери сиз эмгектенип келесиз бул жаатта. Демек өзүңүздүн кесибиңизди ушунчалык сүйгөн, бала үчүн күйүп бышып иштеген айымдардын катарындасыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз да бир жолу. Алла таалам бизден ыраазы болсун, Насипкан эже. Эмесе биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Мен эмне дейин, мен ушул аял затына айтарым, биз кандай таң агарып чыкканда биз ошого шүгүр кылып таңды көрдүк. Ошол күн батканга чейинки күндүн нурунан ар бирибиз Аллахтын мээримин алып, сүйүүсүн алып, чыдамкайлыкты, ыйманды алып, баардык жакшы нерселерди алып, анан күн батканда ошо күн бою бири бирибизге жакшылык кылып, балдарыбызды тарбиялап, кандай десем, жакшы нерселерди бири бирибизге жардам кылып, көңүлүбүздү көтөрүп, анан күн батканда ошол бүгүнкү кылган ишибизге тоба кылып, бүгүн ушул күн жакшы өттү деп, келерки таңды тосконго чейин биздин ак элечек апаларыбыз ушу бактылуу болушуп, балдарынын сыйын көрүп, ошо өздөрүнүн эмгегинин ак сүтүнүн акыбети кайтсын. Мен ар бир энеге ушул эненин ак сүтү кайтып, балдары ыймандуу, ынсаптуу, сабырдуу, Аллах сүйгөн жакшы адамдардан болушуна тилеп, мамлекетибиздин өсүп өнүшүнө, асманыбыз дайыма ачык болуп,
дагы жылдыздарыбыз да түнүбүз дагы бейкут болуп, жылдыздарыбыз жаркырап көрүнүп, баардыгыбыз кылган ишибиздин берекесин берсин деп суранат элем жараткандан. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Дагы бир жолу Насипкан эже бүгүнкү биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн да сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз баланын ден соолугуна кам көрүү темасында атайын маек кылдык. Эфирибизде Исмаилова Насипкан Адылбековна айымыбыз врач-педиатр болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.